Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде түстүү капустадан жеңил, оңой салаттардын бири. Эгер кызык болсо, анда менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач капустаны жууп, тазалап, гүлдөрүн өзүнчө майда бөлүкчөлөргө бөлүп ажыратып алабыз. Бардыгын ажыратып алгандан кийин бир аз туздап, кара мурчтан себелеп 2-3 кашык өсүмдүк майын кошобуз да жакшылап аралаштырып, духовканы 200 градуска ысытабыз жана 15-20 мүнөттөй жумшарганча бышырып алабыз. Жана ошондой эле 3 жумуртканы да сууга бышырып алабыз. Капуста менен жумуртка бышканча башка азыктарды даярдап алсак, ал үчүн бизге бир даана кызыл таттуу калемпир керек. Ичке туурап алабыз, төрткө бөлүп. Жана ошондой эле бир кичинекей пиязды дагы төрткө бөлүп, ичке туурайбыз. Ал эми көк чөптөрдөн укропту майда туурап алабыз. Бышкан жумуртканы болсо төрткө бөлүп, өтө ичке эмес, өтө чоң эмес кылып туурайбыз дагы. Эми биздин татымалыбызды даярдап алсак, ал үчүн бизге 15% каймактан 150 грамм керек. Ошондой эле 1 чай кашык бал, өтө толтура эмес, жана ачуу эмес горчицалар болот, ошондон 1 чай кашык жана 1 тишче сарымсакты майдалап алабыз. Ал эми лимондун ширесинен 1 аш кашык кошобуз. Ошондой эле 1 аш кашык оливка майы же болбосо өсүмдүк майынан кошуп, бардыгын жакшылап аралаштырып алсак, ошо менен биздин соусубуз даяр. Капустаны жакшылап муздатып алабыз сөзсүз түрдө. Андан кийин салатыбызды чогултуп баштайбыз. Достор, мына ушинтип биздин салатыбыз дагы даяр болду. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Аябагандай жеңил, даамдуу жана оңой жасалуучу салаттардын бири. Эгер бул видео жакса, пайдалуу болгон болсо, анда лайк басканды унутпаңыздар, комментарий калтырып, менин каналыма катталып койсоңуз да абдан сонун болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.